Каргышка учураган Манчестер Юнайтед ойгонуп жатабы. Анткени Магуайр гол киргизди достор. Ал эми Манчестер Сити 2 оюндан бери ута албаган Тоттенхемди акыр аягында жеңди. Ушундай кызыктуу күнүмдүк футбол жаңылыктар топтому менен назарыңыздарда Гүл Жогоу. Эгер сиздер болсоңуз, адаттагыдай мен баштадым. Алгач дароо эле өзүбүздүн мурдагы салтыбызга жараша атагы аламга тараган АПЛ лигасынан баштасам. Чындыгында кече сенсациялуу окуялар аз болду. Болгону биз болжолдогон жагдай орун алды десем туура болот. Түнү 1:30 башталган Манчестер Юнайтед Ipswich Town оюнду адамды бир жактан кубандырса, бир жактан таңгалдырды. Анткени каргышка калган Манчестер Юнайтед командасы өз үйүндө биринчи бөлүмдө өзүнө гол өткөзүп, бирок 22-26 мүнөттөрдө 2 гол натыйжасында алдыга чыгып алган эле. Юнайтед сабынан Патрик Догу кызыл аяп кагазын алган соң Ipswich Town бул үчүнчү алдыга чыкты жана кошуп берилген мүнөттөрдө гол жаратты. Эсеп 2-2. Экинчи бөлүмдө башталган соң чабуулдардын биринде Манчестер Юнайтед коргоочусу мурда башкача сезим тартуулаган Де Геянын шоруна айланган Харри Магуайр гол киргизди. Жок достор, өздөрү басына эмес. Бул жолкусунда атаандашка гол жаратып, жеңишти Манчестер Юнайтедке тартуу кылды. Ал эми каргыш эмес, көз тийген Манчестердин экинчи командасы Сити дагы кезектеги 3 упайды коржонго салды. Тактап айтканда, Тоттенхемде болгон оюнда эң мыкты оюндарын тартуулап берген Манчестер Сити 0-1 эсебинде жеңишти тартып алды. Жеңиштик жалгыз голду 12-чи мүнөттө жаракаттан кайтып келген Эрлинг Халанд киргизди. Натыйжада Манчестер Сити 47 упай менен 4-орунду бекемдеп алды. Кезектеги тур беттеши өзүнүн 1 упай жогоруда келе жаткан Ноттингем Форестер менен болот. Бул оюнда ким жеңиши мүмкүн достор? Баса Ноттингем деп калдык. Ал тууралуу маалыматтарды дагы кыскача айтып өтөлү. АПЛ лигасында 3-орунда келе жаткан Форестер өзүнүн үйүндө Арсенал менен оюн алып барды. Голсуз жыйынтыкталган беттеш 0-0 менен аяктап, эки команда дагы бирден упай кап чыка салышты. Ошондой эле эч кимге тоскоол болбогон. Тактап айтканда, эч ким булардын жолун торой албаган Ливерпуль кутуруп келе жаткан Ньюкаслды кашы көзүндебей 2-0 эсебинен утуп кезектеги 3 упайды колго киритип, ишенимдүү чемпиондукка бара жаткан чагы. Жалпы кечеги оюндар жыйынтыгында АПЛ жадыбалында өзгөрүүлөр пайда болду. Командалар тизмеги төмөндөгүдөй. Ал эми Испания кубогунун жарым финалдык экинчи оюнунда Реал Сосьедад үйүндө Реал Мадридке минималдуу 0-1 эсебинде утулуп калды. Жалгыз голдун автору Мбаппе ордуна стартты курамда баштаган Эндрик болду. Эми жооптук беттеш 2-февралда болот. Эске салсак, Испания кубогунун жарым финалына Барселона, Атлетико Мадрид, Реал Сосьедад жана Реал Мадрид чыккан. Чучуклактын натыйжасында Барселона Атлетико Мадрид 1 жұп болсо, Реал Сосьедад менен Реал Мадрид 1 жұп болуп, алгачкы оюндарды жыйынтыкташты. Барселона өзүнүн үйүндө Атлетико Мадридти кабылдап, эң кооз оюндардын бирин тартуулап берген болчу. Жыйынтыгында биринчи оюн 4-4 менен аяктаган. Эми жооптук эки беттеш дагы Мадридте болуп өтөт. Ошондой эле Италия кубогунда күтүлбөгөн жагдай орун алды. Тактап айтканда, Ювентус Эмполиден пенальтилер сериясында утулуп, кубоктон четтеп кетти. Оюндун жүрүшүндө эсеп 1-1 менен аяктаган, пенальтилер сериясында көрүнүктүү Душан Влахович жана Кенан Йылдыздар гол киргизе албай, 2-4 эсеби менен жеңилип калды. Натыйжада жарым финалга Эмполи жол алды. Ал жактагы атаандашы Болония болот. Экинчи жұптук жарым финал болсо, финалда алдынан боло турган финал экенин дагы эскерте кетели. Анткени ал жакта Интер жана Милан. Тактап айтканда, Милан дербиси күтүп турат бизди. Ушундай негизги күнүмдүк футбол жаңылыктар топтому менен Гүл Жогоу болду. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман болуңуздар достор.